Саламатсыздарбы сүйүктүү телекөрүүчүлөр, туура тамактаналы теледолбоору Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун Отрадный айылында экинчи күнү конокто. Сиздер менен бирге адаттагыдай эле туура тамактануу боюнча маек куруп талкуулап уланта бермекчибиз. Бүгүн биз кече күнкү мурдагы чыгарылыштын тартылган ошол эле үй-бүлөдө, ошол эле кожойкелин үйүндө коноктобуз. Дагы бир тааныштырып өтөйүн, бүгүн сиздер менен бирге биздин туура тамактануу боюнча кеңешчибиз Насыйка Туратбековна жана ошондой эле келиңиз анда өзүңүздүн атыңызды жана ошондой эле жанындагы уңуңузду келиңиз тааныштырып өтүңүз. Ушу Отрадный айылына кош келипсиздер. Биздин үй-бүлөгө келип ушинтип биз менен маек куруп атканыңызда абдан ыраазыбыз. Тааныштырып кетсем, өзүм Жансеркебай Бактыгүл, уулум Бектурганов Чыңгыз, анан жубайы Альбина. Тосуп алганыңызга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы эле биздин журтка, кыргыз элине туура тамактануу боюнча маалымат берели, туура тамактануу боюнча айтып өтөлү, түшүндүрүп өтөлү деп биз адаттагыдай эле биздин кеңешчибиз жана эксперттер менен жана ошондой эле сиздердей катышуучулар менен бирге бул чыгарылышты тартууга аракет жасап келүүдөбүз. Бүгүнкү көрсөтүү өзгөчө, себеби бүгүн биз бүтүндөй бир үй-бүлөнүн күнүмдүк рациону жана ошондой эле кандай азыктарга басым жасашат, ал эми ошол тамак рационун түзүүдө биргеликте жасашабы же бул процесстер дейли кандай уланат, ошону биз практика жүзүндө талкуу менен бирге жалпы биздин телекөрүүчүлөргө көрсөтүүнү аракет жасайлы деп пландап отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин темабыз жалпы эле бир үй-бүлөнүн ар түрдүү тамактануусу, ар түрдүү рациону жана ошонун мааниси. Сиздердин үй-бүлөңүздөр кандай тамактанасыздар? Кандай тамактанууга аракет жасайсыздар? Мен ойлойм, ошо туура тамактануу бул үй-бүлөгө ден соолук алып келет деп. Эң биринчиден биз көпчүлүгү жашылча колдонобуз. Фрукты, алма, эми аябай кымбат виноград көпчүлүгү балдарыма алып келем. Жашылчалардан көпчүлүгү капуста, сабиз урунабыз, салат жасайбыз. Биринчи күнү борщ жасасак, экинчи күнү гороховый суп жасайбыз. Мисалы, эртемекисин биз көп мындай тамакка табетиң тартпаганда биз каша алабыз. Жумуртка кууруп берем балдарга, же тоолок жумуртка салып берем да. Ошондо да бирден эле жешет. Түшкүсүн жакшы тамактанабыз. Кечкисин мен өзүм кызматтамын. 5тен кийин эле келип ушу тамак аш жасайбыз. Бирок күчтүү өтө мындай оор тамак жасабайбыз. Көпчүлүгү мен өзүм каша жейм кечкисин, балдарыма гороховый суп же болбосо жеңил тамактардан ичишет. Аракет жасайсыздар. Кечкисин жатаарда ошо алма жешет, көпчүлүгү виноград коюп коебуз. Анан эгер эми алма виноград кейде болбогон шартка байланыштуу салат жасап берем. Салат менен чай ичип ошону менен жатабыз. Кечкисин мындай туура тамактансаң организм да кыйналбайт экен, ден соолук да ордунда болуп жакшы болот. Мыкты, аябай сонун. Эми Чыңгыз мырза, ошол үй-бүлөдө мисалы үчүн тамактанууга маани берген, жоопкерчиликтүү мамиле кылгандардан келесиздер. Адатта тамакты кимдер жасайт, мисалы үчүн? Тамакты жасоо процессинде кандайдыр бир балким сиз жардам бересиздерби? Үйдө келин жасайт тамакты. Жасаарда мурда келип сурайт, эмне тамак жасайын, кайсы тамак ичесиз деп. Жасаардын астында жардам беребиз обязательно. Картошкасына арчып, жууп. Үй-бүлөдө ошол көпчүлүк учурда албетте айымдар, ошол үй-бүлөнүн келини, энеси, апасы дегендей, ошол үй-бүлөнүн тамактануусуна эң эле чоң ролду ойношот. Сиз демек бул үй-бүлөнүн азыркы сапта, азыркы учурда рационун түзгөндө, мисалы үчүн кандай нерселерге маани бересиз? Ар бир үй-бүлөнүн мүчөсүнөн сурайт экенсиз демекки, кандай тамак жасайлы деп. Эмнеге маани бергенге аракет жасайсыз? Көбүнчөсү пайдалуу болушуна маани берем. Апаман обязательно сурайм, эмне тамак жасайын, муну жасасам болобу, ичесиңерби деп, же болбосо жолдошуман сурайм. Болбосо үйдө балдар бар, кайынсиңдилерим, кайнелерим, алардан сурайм, эмне жейсиңер, эмне жеңер келип атат, ошону жасап берейин деп. Негизи көбүнчөсү кеңешип тамак жасайбыз да. Бардыгын апаман сурап коем, мындай тамак жасасам болобу, пайдалуубу, жалаң эле дан азыктардан эмес, балким овощи кошсомбу деп. Жасай турган тамакта ошол күнү демек камданып баарыңыздар, бирге камданасыздар. Ал эми мисалы үчүн 2-3 күн, 4-5 күн алдын ала пландаган учурлар болду беле бүгүнгө чейин? Бир күндүкүн бир күн эле ойлонуп
Эртең менен сурап эле кечке чейин жасап коебуз да, ошол эле да. Негизи пландаштырсакпы деген ойлор бар болчу, бирок ага чейин жете элек болчук. Адаттагыдай эле биз баарыбыз жалпы кыргыз эли эле ошол адатка көнгөнбүз. Биз ошол күнү эле эмне кылабыз, эмне жасайбыз деп жасап баштайбыз. Бүгүн дал ушул алдын ала пландоо, алдын ала рационду түзүү, алдын ала эмнени жасайт экенбиз, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эмне үчүн маанилүү? Анда насихаттайын, келиңиз, анда жалпы эле биринчи үй-бүлөнүн рационунун ар түрдүү болуу мааниси. Ошол тууралуу кенен пикириңизди айтсаңыз. Рахмат. Буга чейин деле айтылып келатканы, биз деген сөз түрдө тамактануу, азыктануу пирамидасы менен жеш керекпиз. Альбина айтып кеткендей, азыркы бир эле түрдүү тамак аштар жасай бербей, эже Бактыгүл эжем айтып кеткендей, деген сөз түрдө жашылча жемиштерди дагы, мөмө жемиштерди дагы кошуп жеш керекпиз. Анткени бул организмге абдан пайдалуу. Анан көп оорулардан алдын алат деп айтсак болот да. Туура тамактануу бул деген биздин ден соолугубузду чыңдайт. Жана өзүбүздү деген эрте картайтпайт десек дагы болот да. Анан ден соолукта болсок, дени сак үй-бүлө, дени сак улут дегендей эле энебиз, жана келиндер, кыздар туура тамактанып, дени сак болсо, ошондо демек биздин улутубуз дагы дени чын адамдардан болот деп ойлойм да. Туура айтасыз. Биздин мурдагы чыгарылыштарда дагы дал ушул өзгөчө эне боло турчу өспүрүмдөрдөн баштап өзгөчө өспүрүм кыздардын, энелердин, балдардын тамактануусуна көңүл буруп келгенбиз. Себеби бул деген эң маанилүү. Ошол эле жанагы алтын 1000 күн деп коебуз. Баланын жана эненин 1000 күнү өтө маанилүү күндөрдүн бири. Ошол учурда өзгөчө урматтуу төрө көрүүчүлөр, эгер сиздин үй-бүлөңүздөрдө дагы мындай келин же өспүрүм кыздар, өспүрүмдөр бар боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө алардын тамактануусуна көңүл буруңуздар, жоопкерчиликтүү мамиле кылыңыздар. Себеби алардан кийинки сиздин балдарыңыздардын, үй-бүлөңүздүн ден соолугу ошого байланыштуу. Мисалы үчүн азыктар пирамидасына жана сиз айтып өттүңүз. Сиздер аябай үлгүлүү боло турчу үй-бүлөлөрдөн экенсиздер. Себеби тамактанууңуздарга маани берген, жоопкерчиликтүү мамиле кылган, аракет кылган үй-бүлөлөрдөн экенсиздер. Жалпы ушу биздин телекөрүүчүлөргө дагы сиздер мисал катары болуп кетесиздер деп ойлоп атам. Келиңиздер, анда азыктар пирамидасы тууралуу маек куралы. Мырзадан баштайлы. Азыктар пирамидасы, азыктар, кайсыл азыктарды мисалы үчүн сиздер көбүрөөк колдоносуздар? Жашылчаларды көбүрөөк Басым жасайсыздар, нан, дан азыктар, нан, жемиштерден, сүт азыктары дагы бар. азыктары бар. Ал эми сиздер, Бактыгүл эже, 5-чи топко, жанагы ошол эле шеңкер, ага мамилеңиздер кандай? Мен өзүм ушу бала кезимден тартып көп жеген жокмун. Кийин да ушу балалуу болгондон кийин азыр балдарым деле тартууга көп өзүрү жок да. Жакын эмес. Анан сүт азыктарына жакын. Биз көп өзүбүз сүт азыктарын жейбиз, айран. Көпчүлүгү ушу айран, сүт азыктарынан. Анан кээде сыр жасап коебуз. Кээде мен өзүм бошогон убакта. Көпчүлүгү ушу сүт азыктарын урунабыз, анан тоок эти урунабыз көпчүлүгү. Мен өзүм жер жемиш сепкен жакшы көрөм, агыротко. Жер жемиштерден ошо сабиз, кызылча көп урунабыз. Капуста көп урунабыз. Көпчүлүгү ошо свежий салат жасап жеген. Любой тамак менен эмне тамак жасасам, кургак тамак, суюк тамак жасасам, ошолорго жашылча көп кошуп салат жасап берем балдарыма. Ал эми ошо кышкыга кам көрүү боюнча үй-бүлө катары мисалы үчүн кышкыга кам көрүүдө кандайсыздар? Ошол эле жанагы биз кыям даярдайбыз, жем даярдайбыз. Ысык көлүбүздү жанагы биз мурдагы чыгарылышта сүйлөшүп өткөнбүз. Аябай жанагы абрикос, алма дегенге бай албыстардан бири. Ошону кышка мисалы үчүн сактаганга аракет жасайсыздарбы? Кышкыга сактаганга аракет жасайм. Мен көпчүлүгү карагаттан свежий жасап коебуз. Анан кийин көпчүлүгү ошо перестерин алып холодильникке, морозильникке салып коебуз. Эмне салып коем, жуусай салып коем. Альбина, сизден сурап өтөлү. Ушул азыктар пирамидасынан сизге жакыныраак мисалы үчүн бул күнгө чейин кайсыл азыктарга көбүрөөк басым жасайт элеңиз? Бияка келгенге чейин өзүм үй-бүлөмдө дан азыктарын көп колдончук. Жашылча жемиштерди, жана сүттөрдү өзүбүздө дагы мал бар, мал багып ошо сүттү, дан азыктары менен көбүнчөсү күрүч, сорпо жашап. Бияктан келгенде деле ошондой эле апамдар дагы ушундай эле негизи туура тамактанганга өзүм үйүмөн да жардам аракет кылчук. Бияктан да апам менен дагы үйрөнүп атам көп нерсени. Көбүнчөсү ошо жашылча анан дан азыктарга басым кылчук. Ал эми бүгүнкү темабызга өтсөк, анда үй-бүлө үчүн рационун алдын ала тамактануусунун, алдын ала түзүүнүн маанилүүлүгү. Эмне үчүн үй-бүлө алдын ала түзгөнгө аракет жасаш керек?
Жана Альбина айтып кеткен, биз күнүнкү тамакты күндө өзүбүз ойлонуп, эртең менен кетип атканда сурайбыз депчи. Ошол бир четинен эмне себептен үй бүлөлүк менюну түзүп алыш керек. Анткени деген силер эгерде бир жумага же 3 күнгө же 4 күнгө тамак ашыңарды эртең мененки тамактан баштап кечки тамакка чейин пландаштырып алсаңыздар, бул бир топ экономдойт, силердин убактыңарды үнөндөйт, жана акча каражатыңарды бюджетиңерди. Анан өзүңөр айткандай нервти да аябай сактайт. Кечке чейин эмне тамак жасайм деп Кыжаалат болбой. ойлонбойсуңар. Анан үйдө эмне продукты бар, андан эмне жасай койсом деп фантазияңарды кээ бирде иштеп кетет, кээ бирде деген бул жок калыптыр, тиги бар калыптыр. Эмне тамак кыла койсом деп мынтип өзүңөрдү ар кайсы жактан кыйнала берет да адамдарчы. А эгерде үй бүлөлүк планды жанакынтип менюну түзүп алып пландаштырып алсак, силер уже билесиңер. Понедельник күнү эртең мененки тамакка эжем жакшы көргөндөй каша. Мисалы үчүн эмне каша, күрүч менен сүтпү же таруу менен кашабы же гречка менен кашабы деп баардыгын катар-катар менен жазып алып, ошол понедельник күндүн тамагын силер даярдап коюп турасыңар. Мисалы 1 литр сүт, анан 200 грамм гречка деп койсок болот. Жанакынтип баарын даярдап алабыз. Анан ортодо шамшумга. Шамшумга эмне жесек болот? Жанакындай эле жашыл чайлардан же мөмө жемиштерден деп жазып коебуз. Анан түшкү тамакка биринчисин же экинчисин азыркы биздики шарттарга ылайыктуу экөөнү тең жасаганга колубуздан такыр келе албайт, чындыгын айтсак. Же биринчи тамакты суюгураак, же экинчи тамак кою тамак жасап койсок болот. Аны дагы пландаштырып койсок, мисалы үчүн түшкүгө деген котлет жасайбыз пюре менен деп койсок, силер уже даяр болосуңар. Демек, оюңарда уже бар. Менюну карайсыңар. Бага 5 картошка керек экен, анан 2 кесим эк керек экен, мен муну менен котлет жасайм деп баарын даярдап коесуңар. Силердин башыңарда оорубайт, эмне тамак жасайбыз, эмнени карайм, кайсы холодильниктин бетинен эмне тамак аш бар экен деп такыр изденбейбиз. Анан ортодогу дагы түшкү тамак менен кечки тамактын ортосунда шамшум сөзсүз болуш керек. Аяка кичине энергия көбүрөөк расходтолгон чыгым болгондуктан мындай күч кубат бере турчу мындай сүт азыктарынан пайдаланып койсок болот да шамшумга. Анан кечки тамакка дагы организмди жакшыраак сиңире тургандай, биздин пирамидабыз боюнча, азыктардын пирамидасы боюнча жеңил тамактар жасап турсак, бул дагы болот. Менюну түзүп аткандан мурун биз дайыма сөзсүз түрдө мурун буга чейин айтканбыз, азыр да айтып кеттик, азыктардын пирамидасын жана сөзсүз түрдө ар бир бөлүгүндөгү азыктардан жок дегенде бирден түрү болуш керек. Жашылчалар жана жер жемиштердин сөзсүз түрдө ар түстүү жашылча жемиш шакекчеси бар. Ал жөндөн жөн эмес экен демектүүсү. Биздин кеңешчибиз Насыкат айым айтып өткөндөй эле, ар бир түстүн мааниси бар экен. Дал ушул менюну түзүп атканда демек, ошол унутуп калбастан кайсыл түстөрдү коштук, кайсыл түс жетишсиз болсо, сөзсүз түрдө 3 түс болуш керек экен. Салат жасай турган болсок 3 түс, жанына же болсо жемиш менен аны толуктап турушубуз керек экен. Жана ошондой эле сиз айтып өттүңүз, жана убакытты үнөмдөйт, эконом, бюджет ошого дагы балким жардам берет экен менюну түзүү маанилүүлүгү, демек ушул жактан болот экен. Кошумчалап кетейин, бул менюну түзүп атканда дагы бир чети жакшы, эгерде үй бүлөдө кичинекей балдар болсо дагы, анан толук үй бүлөдө чогуу отуруп алып түзгөндө бул ынтымакты алып келет. Анан үй бүлөнүн биригишине дагы ошол жактан көрсөтөт да. Мисалы үчүн жанагы силер өзүңөрдүн мисалыңар менен айтып кеттиңер. Апаңардан сурайбыз, жолдошуңардан сурайбыз, анан кайнелериңер, сиңдилерден сурайбыз дедиңер. Ошентип баарын ынтымакка алып келип алып, силер 1 күнгө же 3 күнгө сиз эмне жейсиз деп туруп эле өзүңөр менен келиштирип түзүп алсаңар, бул үй бүлөнү камтыйт, аябай катуу биримдик алып келет да. Ушул жети жакшы да. Чыр-чатактардан да калыс болот, мен жебей турган тамактарды жасап коюпсуң деп кээ бир тамак ашып калбайт. Ар бир үй бүлөдө мисалы үчүн ошол эле эне жана ата үчүн, ошол эле келин, жаш энелер үчүн, балакайлар үчүн, ар бир өспүрүм, жадагысы өспүрүм балдар үчүн алардын тамактануусу ар түркүн болгон үчүн жана ар биринин ар башка витаминдерге, ар башка мисалы үчүн ошол эле дан азыктарында болгон күч мисалы үчүн көбүнчө же ошол эле витамин ошолорго болгон муктаждыктары болгон үчүн биргелешип меню түзгөндө ар бирин эсепке алып, ар бирине буга бул керек деген сыяктуу кылып, ошого дагы демек жардам берет экен. Жана ошондой эле жанагы шамшум дегенди биз унутуп калып атпайлыкпы? Мисалы үчүн эгер жаш бала же кичинекей кыз болсо, мектепке барган, аларга сөзсүз түрдө мектепке жанында алып бара турчу
жанында жей турчу же бир алма, же бир сабиз, же болбосо бутерброд жасалып бериш керек экен. Ага да сөзсүз түрдө көңүл буралы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мурдагы чыгарылышта өспүрүмдүн тамактануусунда биз дал ушул студенттер болобу, окуучу балдар, кыздарга кантип мектепке жанында алып бара турчу тамакты даярдоону үйрөткөнбүз. Ал эми бүгүн дагы биз буюрса практика жүзүндө кантип дал ошол шам-шумду өспүрүм балдар, кыздар үчүн даярдоону дагы бирге жасамакчыбыз. Сон болгон үй-бүлө менен бирге биз алдын ала 2-3 күндүк менюну түзгөнгө аракет жасайбыз. Ал үчүн бизге дал ушундай биздин тамак аш менюсу таблицасы жардам бермекчи. Бул таблицада бизде атайын керектөлчү убакыты, сааты жана тамак аш жана азыктар көрсөтүлгөн. Азыр сиздерге дагы кененирээк кеңешчибиз Насыйкат айым айтып бермекчи. Жана ошондой эле артында сөзсүз түрдө эскертүү кете турчу жана бизге жардам бере турчу ошол эле азыктар пирамидасы жана жашылча жемиштердин ар түстүү шакекчеси бар. Буну карап жазып унутуп калбаш үчүн колдонсок болот. Анда келиңиз Насыйкат айым. Сиз дагы кененирээк түшүндүрүп өтүрүңүз. Бизлерге деген азыр 3 күндүкүн алдык. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби. Силер азыр 3 күнгө мисал катарында өзүңөрдүн үй-бүлөлүк менюңарды түзүп көргүлө. Тамактын түрү дедик. Биз бияка 5 маал тамактануукун жазып койдук. Эртең мененки шамшум, түштөнү, кайра шамшум, анан кечки тамак деп. Эми ар бир тамактын алдына кайсы тамак аштар жасайсыңар? Ошону жазып чыгабыз силер менен кошо. Анан кайсы азыктар керектелет? Мисалы эртең менен силер жакшы көргөн каша болсо, күрүч кошулган каша болсо, бияка эмне азык керектелет? Күрүч, анан сүт, ошону жазып коебуз, туз, анан бир аз болсо сары май, анан кант деп. Анан ошентип ар бир 3 күндүкүн тең эртең мененки тамактан баштап кечки тамакка чейин толтуруп берсеңиздер, анан аягында жыйынтыгын чыгарып биз силерге айтып беребиз, түшүндүрүп беребиз. Биринчи тамагыңар каша экен, күрүчтөн жасалган. Демек азыктарыңар кайсылар болуп атат? Сүт, сары май, шекер, туз, күрүч дейт. Эми ушуну ар бирин топторго бөлүп чыгалы. Анда келиңиз сөздү сизге берели, биринчиден баштап. Биз буга чейин деле айтып кеткендей, азыр силерге дагы бир сыра айтып кетели. Мисалы үчүн биякта кайсы топтогу азыктары жок болсо, ошону кошумча тамак катары колдонсок болот. Мисалы үчүн эртең менен каша жедиңиздерби, биринчи топ менен үчүнчү топтун азыктары сөзсүз түрдө болду. Буга силер деген төртүнчү, үчүнчү топтон, экинчи топтон мөмө жемиштен бирөөнү кошуп койсоңуздар болот. Мисалы кашанын үстүнө деле ошол эле кургатылган алманын кагын деле жанына коюп жесеңиздер болот. Же ошондон компот жасап жесеңиз кошсо болот. Мейиз кошсо, курагалардан кошуп жесеңиздер деле боло берет. Сөзсүз түрдө биз жана айтып кеткендей, эң негизги бул 4 топтогу тамак аштарды сөзсүз түрдө кошуп туруш керек экенбиз. Түштөнүүгө деген биздеки топтордун бардыгы бар экен. Эң керектүү витаминдүү азыктардын бардыгын алып турабыз. Шамшумга дагы кыздарыбыз хоккейге барат дейсиңер. Демек булардын азыркы учурда өспүрүмдөрдүн организми аябай күчтүү, кубаттуу тамак аштарды талап кылып аткандыктан силер бияка жумуртканы коштуңар, кызылчаны коштуңар. Анан үчүнчү топтогу жок дегенде мөмө жемиштерден сөзсүз түрдө бир алмадан же силер айткандай жүзүмдөн жакшы жейбиз дейсиңер, ошолордон деле кошуп берип турсаңыздар болот. Келиңиздер жана ошол өспүрүм кыздарга кененирээк токтолуп өтөлү, себеби бул дагы өзгөчө бир учурлардан болуп турат. Сиздин кыздарыңыз бар экен, демек алар өспүрүмдөр жана жөн гана өспүрүм болбостон хоккей ойногон кыздар экен. Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз бир аз. Бизде Атыран айылында Кыргызстан боюнча кыздардын хоккей ойногон тобу бар. Буюрса ошо Бишкекке Локомотив, Ястреб нарындагы эң күчтүү командалар менен ойноп келип атышат. Мен да өзүм катышып, ошо кыздарды, балдарды колдоп барып келгем. Ошо кыздарыма өзүңөр айткандай, витаминдер көп керек экен, энергиясы көп кетет экен. Бул спортко катышкан балдар энергичный болуп, ана көп энергиясы мындай сарпталат экен да. Ошого дагы байланыштуу биз ушу жана дан азыктарын көп берүүгө аракет кылабыз. Ал кызга дагы витаминдер керек экен. Ошол энергияны кармап, ден соолугу чың болуш үчүн
витаминдерден да көбүрөөк берип турушубуз керек экен. Кыздарыңыз өзгөчө спорт менен машыккан кыздар, үлгү боло турчу кыздардан экен. Демек шамшумга бутерброд жасап берип жанына бергенге аракет жасап жатасыз. Бул мыкты сонун көрүнүш. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ушундай эле биз мурдагы чыгарылыштарда да айтып өткөндөй, сөзсүз түрдө көңүл бурууга аракет жасаңыздар. Ар бир үй бүлө мүчөнүн тамактануусу толук кандуу болууга аракет жасаңыздар. Анда келиңиздер, кийинкисине өтсөк, кечки тамактануусуна. Кечки тамакта биздики дымдама деп атат салат менен. Бул жерге деген ар бир топтун баардыгы кошуптур. Зыяндуу 5-топтогу тамак аштарды кошпоптурсуңар. Мында аягында салат менен эле тим болбостон, же балким компот болобу, же сок болобу, ошо менен деле аркасынан же айран, же сүт менен деле ичип койсоңуздар болот. Демек өзүбүзгө кандайдыр бир адаттарды үйрөнгүбүз келет. Мисалы үчүн сиздер айтып атасыздар, күнүгө тамактын жанына салат кылганга аракет жасайбыз, же болбосо ошол эле шамшумду адат катары калтыруу кыйын болушу мүмкүн бир адамга. Мисалы үчүн ошол эле суу ичип турууну сиз айткандай, ошол шамшумду мисалы үчүн кааласаңыз, ар бириңиздер өзүңүздөргө кайсыл көндүмдү, кайсыл адатты калтыргыңыз келет, келиңиздер сиздерге үчөөңүздөргө тең айры-айры ушундай баракчаларды берели. Биринчи жерге мына азыр Насык атайым сиздерге түшүндүрүп өтсүн, бул таблицаны кандай толтурабыз. Ар бириңиздер өзүңүздөргө бир адатты тандаңыздар. Мисалы үчүн Альбина, мисалы үчүн күнүгө бирден сөзсүз түрдө салат жасайбыз, мисалы үчүн. Же сиз болсом сөзсүз түрдө жемиш жеп турам, алма жеп турам, мисалы үчүн. Же сиз өзүңүз каалаган, өзүңүзгө алгыңыз келген адатты жазганды үйрөнөлү. Анда келиңиз Насык атайым, сизге сөз. Бул көндүмдөрдү байакка жүргүзүү формасын биз кантип толтурабыз. Бир нерсени адатка айландырыш үчүн биз ошону тынымсыз аткарып туруш керекпиз. Аны деген биз жөн эле гана коюп койбостон, сөзсүз түрдө момундай бир атай таблица менен берилген форма менен эгерде көзгө көрүнө жазып коюп белгилеп турсак, биз ошону 22 күн катары менен тынбастан аткарсак дагы биздин организмде ошого көнөт экен, биз дагы ошого көнүп калат экенбиз. Анан унутуп калалы деген күндө дагы биздин организм ошону талап кылган сайын уже эстеп турат экен да. Жанакындай будильник сыяктуу эле. Сен сууңду унутуп калдың ичкенде, мен суу сабап атам, же мага суу керек, же мага алма керек, же мага салат жаса тамагыма деген сыяктуу эле ошонун баарын эскертип турат да адаттар. Жанагы жаман адаттар баткалап атпайбы? Тамеки чегүү, жанагы спирттик ичимдиктер ичүү деген сыяктуу эле бул жакшы адаттарды көнүмүш кылып алсак, бул бизге абдан пайдалуу болот, Эми биякта көндүмдөр деп биздин кандай адаттарга калып алабыз. Азыркы силер айтып кеткендей, мисалы үчүн Альбина салаттарды күнүгө бир маал салат жасап туруу деп жазып алабыз. Анан биякка кайсы числодон баштап адат кылгыңар келип атат. Ошол күндү биякка айын жазып коебуз. Мисалы бүгүн кайсы күн? Бүгүнкү күндөн баштайлы же эртеңки күндөн баштап баштайбыз десек, эртеңки күндүн числосун коебуз. Эртеңки ушул айдын дата айын жазып алабыз дагы, анан 22 күн катары менен улантып жазып коюп кете беребиз. Кайсы күнү аткардык белгилеп кете беребиз. Аткара албай калган күндөрүбүздө бош бойдон калып калат. Ошону көнүмүш адат кылып кетсек жакшы болот биздики. Ошондо көзмө-көз көрүп турабыз. Келиңиз анда сиздер ошол менюну балким бирөөңүздөр меню түзүү бир жумага же 3 күнгө меню түзүүнү үйрөндү деп балким көнүмүш адат катары жазасыздар. Сиз кааласаңыз өзүңүзгө, сиз каалаган ошо адат катары өзүңүздө калтыргыңыз келген адаттарды жазып кетиңиздер. 1-2 адат жетиштүү. Бирок өзгөчө ошо үй бүлө менен бирге ошол меню, рационду түзүүнү сөзсүз түрдө жазыңыздар. Жана ушул 2 таблицаны ашканага сиздер көргөн жерге илип койсоңуздар, сөзсүз түрдө ашканага келген сайын буну көрүп эстеп турасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы бир жолу кайрылуу өтөлү. Тамак аш менюсу таблицасы сизге аябай жардам берет күнүмдүк турмушуңузда, күнүмдүк рационду түзгөндө, өзгөчө үй бүлө үчүн. Ошол унутпастан эртең мененки шамшум, түштөнү, андан кийинки шамшум, андан соң кечки тамактанууну унутпастан, жана ошондой эле сөзсүз түрдө кандай азыктарды колдонушуңуз керек, кайсыл азык топторун колдонуңуз. Бул азыктарды дагы колдоочу катары кылып, сиз жанына адатты үйрөнө деп өзүңүзгө 2 таблицаны сиздин ашканаңызга илип алыңыз. Дал ушул таблицаларды экранда көрсөтүлгөн сайттан жүктөп алсаңыз болот. Сиз дагы бүгүнкү биздин катышуучулардай болуп толтуруп, өзүңүзгө биринчи 3 күндүк, андан соң 1 жумалык кылып, кийин кааласаңыз 1 айлык кылып да түзүп, анан өзүңүзгө адат катары мына мынтип жазып үйрөнүп алсаңыз болот. Ар бириңиздер өзүңүздүн адаттарыңыз боюнча кайсыл адатты калтыргыңыз келүүдө, кайсыл адатты өзүңүздө
үйрөнчүк кылгыңыз келүүдө? Башында силер айткандай эле күнүгө салат жасоону мен жаздым. Ошону өзүмө привычка катарында көнүмүш атат кылып калтырганга аракет кылам. Демек сиз эртеңден баштап белги коюп баштайсыз. Эң сонун сиз Бактылуу келиңиз. Мен күнүгө суу ичип туруу, өзүм ишке барып ушу алаксып кетип, азыркы заманбап компьютерде отурабыз, суу ичүүнү унутуп калабыз. Ошону көнүмүш катары суу ичип туруу, анан шам-шум бутерброд жасап, ошолорду жаныма алып жүрүү. Ошону үйдөн жасап барып, жана кыздарыма дагы ошо көндүрүү, ошону көндүм катары. Көнүш керек болупту ушуга. Мыкты, эң сонун. Сиз? Мен кургатылган жемиштерди жеп туруу. Мыкты, эң сонун. Кургатылган. Ошол эле өрүк, ошол эле жанагы бизде өзүбүздө өскөндөрдү эле как катары жасайбыз. Аны стол үстүнө демеп койсок болот экен, курсак ачкан сайын. Же сиз мисалы үчүн иштериңиз менен чыккан боюнча жанагы ач болуп жүргөн адатыбыз бар эмеспи? Ошону калтырыш үчүн демек жаныңызга сол эң мыкты. Анда келиңиздер эртеңден баштап баарыңыздар бирге ошол эле жалпы үчөөңүздөрдүн тең көндүмүнө анда биргелешип үй бүлөнүн рационун меню түзүү деген адатты дагы жазып коелу. Анда келиңиздер сиздерге. Дал ушул адатты дагы 1 ай боюнча аракет жасап, адат катары үй бүлөгө бул адатты калтыралы, анда үйрөнөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы биз менен бирге, дал ушул сонун үлгүдөй болгон үй бүлө менен бирге адаттарды калтырууну, адаттарды үйрөнүүнү жана ошондой эле үй бүлө менен биргеликте баарыңыздар тамак аш менюсун түзүүнү үйрөнөлү, адат катары үйрөнөлү. Анда сөздөн ишке өтсөк, бүгүн биздин телекөрүүчүлөргө жана сиз бүгүн жазып өткөн ошол эле менюну биз жасап берели. Бүгүн биз эмне жасайбыз? Дымдама жана шам-шум этүүгө бутерброд жасайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда алыстабаңыздар. Азыр биз баарыбыз биргеликте ашканага өтөбүз жана сиздер менен баат жана оңой жана ошондой эле пайдалуу, дамдуу дымдаманы жасаган ыкмасын көрсөтөбүз. Анда келиңиздер, биринчиден эмнени жасайлы деп чечтик бүгүн? Биринчиден шам-шум этүүгө бутерброд жасайбыз. Анда эмесе нан алабыз. Нан үстүнө сары май, каймак шыбалат. Каймактын үстүнө кызылча салабыз. Бышырылган кызылча, анын үстүнө жашылча, жашылчанын үстүнө помидор. Бул өзгөчө даам болот кызылча менен. Үстүнө кайра нанды коебуз. Буга дагы сыр кошуп койсоңуздар болот. Бул сыр өзү каалагандай жесе болот, кошуп же бул нанга бутербродко кошуп же өзүнчө жесе болот. Мына бул идишибизде ыңгайлуу. Буга белок үчүн жумуртка кошобуз. Бышырылган, суга бышырылган жумуртка. Балдарга ыңгайлуу. Жолдон арка беркке жеп отурбай, бутерброд жеп турушат. Ден соолугуна да жакшы. Суга бышырылган кызылча. Насихат айымдагы айтып өткөн, мынакей кызылчанын пайдасы өзгөчө өспүрүм кыздар үчүн. Өспүрүм кыздарга өзгөчө жүрөк кан тамыры ооруларын алдын алуу үчүн бул абдан пайдалуу азык болуп эсептелет. Андан сырткары силердин кыздарыңар спорттук оюндарга катышып аткандан кийин булардын күч кубат дагы бергенине абдан пайдалуу. Жашылча жемиштерде силер кошкон белоктор дагы бул балдардын өзгөчө өспүрүмдөрдүн ден соолугуна абдан пайдалуу азыктар. Буну ошо мектепте окуган же болбосо студент балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга же өзүңүздөргө деле мынтип дал ушинтип капкагын жаап алып туруп, сумкаңыздарга салып алып, жаныңызга алып кетсеңиз болот. Чоң рахмат, аябай мыкты менин оюмча бутерброддун рецепти менен бөлүшүп өттүңүз. Анда келиңиздер, кийинки биз дымдама тамагыбызды баштайлы, анда эмесе кечкиге. Келиңиз, анда сөздү анда биздин кезектеги Альбина айымга берели. Биз кантип баштайбыз? Эмне менен башташыбыз керек? Биринчи листке май куюп алабыз, бир аз. Анын үстүнө эле биздин биринчи даярдалып турган баклажандарды Биз жардам берели сизге анда. Баклажандарды тизебиз. Бияктар тизгиче биз ага айтып кетели. Мисалы үчүн бул биз балдарга шам-шум эткенге же жумушка даярдап атканда атай тамак аштарды жанакындай зыяндуу тамак аштардан арылтат экенбиз. Силер айтып аткандай эле балдар деген спорттук оюндарга, оюн зоокторго барып атканда курсактары ачкан убакта жанакы магазин дүкөндөгү туура эмес зыяндуу азыктардан көбүрөөк алышат, чипсылардан, кириешкилерден, жанакынтип колалар менен кошуп ичип коюшат. Бул дагы ден соолугуна таасир этет. Баклажандын үстүнө бир сырадан ошондой эле кайра картошканы тизип чыгабыз. Картошканы дагы ушундай жука кылып кесип алып туруп, үстүнө помидор
помидорду дагы ушинтип эле тизип алабыз. Бул жеңил дагы, аябай ашказанга деле оор болбойт. Ким кандай жакшы көрсө ошондой өзү пиязды жана башка жашылчалардан да кошуп койсо болот. Кошуп кетсе болот демек, э? Чеснок деле кошсок болот. Чеснок да кошсо болот. Мисалы үчүн кабачки кошсо болот экен. Тыква деле кошсок. Тыква деле. Аябай кызыктуу, менин оюмча аябай сонун. Азыркы учурда деген балдарга дагы пайдалуураак болсун деп биз деген сырды кошуп коелу деп чечтик, э? Ал эми азыр болсо камыштан өзүңөрдүн эмеңерге даамдап туруп серип, анан еще жашылчадан кошуп койсо болот. Бу дымдамабызды 20 мүнөткө духовкага салабыз. Колубузда турган жер жемиш азыктарыбыз менен жасаган тамагыбыз даяр болду. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, тамагыңыздар таттуу болсун. Туура тамак каналы.